Урматтуу көрүүчүлөр, биз берүүбүздү андан ары уламакчыбыз. Бүгүн биздин студиябызда өзгөчө бир коногубуз бар. Биздин күлүп жыргап отурганыбыздын себеби дагы ушундай. Сиздерге кененирээк тааныштырып өтсөм, Бакен Кытыкеев атындагы Жаш көрүүчүлөр театрынын актрисасы, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисткасы Айнура Тургунбаева эжекебиз бүгүн студиябыздын коногу. Саламатсыздарбы, кутман таңар менен, кандайсыңар? Сиз кандайсыз? Ой, соны силер чакыргандан бери аябай жакшы, силер чакыргандан бери аябай жакшы. Эрте туруп, аябай сон келдиң да. Өзүңүз негизи канчада турасыз? Ар кандай болот да, жумуш болуп калганда, биздин негизи жумушубуз 10:00 башталат да. 8:30-9:00 турмай. 8:30-9:00. Жаңылык менен келип отурасыз. Ооба, жаңылыгыбыз болсо алдыгы колуңдагы Балконский балакай деген Кудайым бурса 27-синде 27-майда болгон Бишкектин кайсы кинотеатры десеңер ошонун барында болот да буйрусачы. Ошол жаңылыгым ошол, Кудайым бурса ар кайсы эмелерди азыр чапкылап жүргөн кезибиз, интервью берип, антип реклама кылып, Кудайым бурса 27-синде элибизге тартуулайбыз. Анан ошол Балконский балакай туурасында дагы бир аз айта кетпейсизби? Бул кимдин автор сценарийдиги, канча күндө тартылды? Бул негизи кар барда тартылган да. Кар барда дегенде. Ооба, кар барда деп коет, баягы кыргыздар бар го. Ай, качан төрөлдүң эле деп баягы эски кишилер. Ай, ошондо билбейм, апам айткан ушул кар калың жаган деп айткан дегендей. Кар кышкында тартылган. Негизи 1 айбы 1,5 айда тартылып бүттү. Кудай бурса 1,5 айда коюп калпайт коюм, азыр карап туруп эле. Биз билбейбиз деп калпайт айтып. Ишен алып турабыз десең, башыбызды эки өтөт. Иши кылып бир 20-25 күндүн ичинде тартылыш керек да. Азыр кино тартылбай, бир айга жетпей эле, заматта эле тартып коет да биздикилер. Заматта эле. Ооба, эмне үчүн дегенде, эми мындай дейм, опытный болсо, бар даяр болсо, профессионал артисттерди алса, батпат эле. Конечно. Анан кийин эми бу жерден уюштургандардан болот да. Эси баары тең азыр бияктын баардын зың кылып уюштуруп койсо, бүттү баары эле. Анан кийин профессионал артисттерди алып келип алса, алар менен кыйналбайт. Ошон үчүн шарт эле тартылып кетет да. Сүрөттөрдү карасак эле болчу эми, ары бери болуп атат, ошол монтаждап, анан озвучка кылып, анан тигиндей кылат, ошо 1 айдын тегеректеринде болуп чыгып калат. Керемет. Биз сүрөтүнөн карап атсак, буякта деген жалаң эле Кыргыздын мен деген актерлору, өзүңүз айтмакчы, профессионалдар эле ойногон окшойт. Анан да Кайрат Нуртастын концертине билет ойнотуп атат. Ооба, Кудай буйруса, ал мындай деген да, буйруса Кайрат Нуртастын концертине ойнотулуп атат. Эмне үчүн дегенде, могу спектакльде конгон кетип калат. Концертте кондо беринде. Кинобуз болсо, эми муну эл чечет да. Анан азыр отуруп алып эле, ой, биз кыйраттык, биз минтик деп айтканга болбойт. Анан ушул жерден аякталсам эртеңгисинен ит эле болом да. Кокуз келип алып укмуш болбоду эле тиги. Окуй дебесин деп эл тараза эл сынчы. Бул кинолордун бар жанагы театрларда коюлуп бүткөндөн кийин жанагы алган киши билет алып ар жердин жарымын кесет, артына фамилиясын жазып, телефон жазып, жаңы урунага сала берет. Кино кадимкидей бүттү, анан телевиденияга барып туруп, элдин көзүнчө айнектелип баары көрүнүп турат. Ошону төгүп туруп, анан аралаштырып, анан кайра кошуп туруп, анан аралаштырып, анан бир наристеге келип алдырат да, ким жеңсе, ошол Нуртастын концертине келет. Баш аягы 1000 кишини ойнотулуп атат. Билет 1000 киши алат да, утуп алса 1000 киши утуп алышы мүмкүн да. Кудай буйруса сонунда. Ошондо 1000 киши Кайрат Нуртастын бекерине кирет экенсиңер анда. Ооба, бекериле. Керемет. Эми пешеленген да. Пешеленде Кайрат Нуртастын концертине киресиң деп калса утуп алдың. Жок, сен мында кире албайт окшойсуң десе, жөн эле кинону көрүп, сатып алып, кинону көрүп, Балконский балакайды көрүп чыгып, Кайраттын Кайратты элестетип ошол кинону көрөбүз. Эжеке, бул жакта кимдин ролун аткардыңыз? Мен мында салынып отурган. Айтпа, баягы эле жолук да дегендейчи. Эми мында болсо эме болду да, универсал деп койсом болот да. Айылдын коммерсанты, көз ачыгы, кылып азыр баарын айтып салсам интересный болуп калат. Ошон үчүн универсалды ойнодук да, Кудай бурса. Ушул жерден токтотуп койсок элдин баары кызык болуп калды. 27-синен баштап өздөрү барып көрүп алды. Газетада бар го, уландысың кийинге окуп аласың дегендей да.
Кереметезге театр деп калдыңыз. Театрда кандай жаңылыктар? Театрда Кудайым буйруса аябай жакшы жаңылыктар болду. Жакында эле биз Эген Жалабаев бизге жашынакай өкүнүч деген спектакльди койдук. Эжен кечирип койсун, эженин атын эметип калдым да, унуткандым да. Ал эже өлү элге белгилүү көптөгөн чыгармалары бар. Эженин жанагы биздин театрда дагы башка театрларга дагы өзүнүн чыгармаларын коюп жүрөт. А биздики болсо ушул үмүт эмес, өкүнүч дегенди койдук. Жакында эле премьерасын бериптик. Татынакай биринчи, андан кийин мына биринчи, экинчиси күнү репетициялатты, үчүнчүдө же төртүндө телевиденияга тартылабыз. Эми менде өзгөчө суроо, энергияны каяктан аласыз? Мындай театрга дагы барып, киного дагы барып, негизи эле Ай, негизичи, мына бияк бизде энергичи сүйлөп кетип атпайбы, өчө. Билбейм, бирөөлөр мактанып турбайбы? Ай, Кудайым, мынча таланттын тулбаса го дегендей да. Ошон үчүн эми баягы өзүбүздүн кесибибиз, өзүбүздүн характерибиз ушундай болуш керек. Ошон үчүн энергичный болуп жүрөбүз окшойбуз да. Негизи артисттердин баары ушундай болуш керек. Менден башкаларды жайнаган артисттердин баары энергичный болуп туруш керек. Мына силерде энергичный турбайсың, таң атпай келип алып. Эжекаран сизди көптөн бери таанып жүрөбүз, көрүп жүрөбүз, билип жүрөбүз. Барган жериңизге мына ушундай бакыт тартуулаган, шаң тартуулаган эжекесиз. Анан театрда же кинодо роль ойногондочу, мисалы үчүн олуттуу инсандардыкын берип коет, балким кайгырып жүргөн инсандардыкын берип коет. Ошондуктан сизге кыйын болбойбу? Жок, эмне кыйын болмогул. Мисалы мына өкүнүчтө скромный ролду ойнодум да. Аябай энени ойнодум. Кудайым буйруса эметип калсаңыздар, мына телевидение тартылып калгандан кийин баары тең, может, YouTube'дан көрүп каласыңар. Анан азыр биздики өзү сезон жабылды да. Эми июльдө отпускка кетебиз, кадимки кинодогудай. Анан ошондон кийин кайра сезонду ачабыз сентябрдын ортосунда же октябрда. Ошондо обязательно чакырам, бирок силер келесиңер, келбейсиңер билбейм. Негизи жумушканы көп кос. Мен көрдүм эже. Негизи трагедия. Көрдүңбү өкүнүчтү? Сонун өкүнүчтү барып көрдүм. Качан көрдүң? Премьерасында Метпескине барып көргөм. Ооба. Мага жакты, керемет. Көрдүңбү? Көрдүм. Скромный. Мен ошондо сизди качан күлүңүп эткенде ошону сурап атпайбы? Жок, Негизи сизге эң оңой ушул комедия жанры болуш керек. Анткени көп жылдан бери комедия десе эле сиз деле элестетесиз да. Жок, мындай да, комедия десе мен элестетип, негизи жанагы эмедегидей болгондой, артист болгондон кийин универсал болосуң да. Комедия ойнош, конечно, кыйын. Ооба. Кыйын. Аябай татаал да. Негизи элечи любой оюн кыйын да. Особенно комедия бул күндүрүш айланайын. Канча кишини күлдүрүш өзүнчө бир эме да. А вот трагедияны ойногондочу, мисалы капаланып келсем, эмне болду, сизге эмне болгон, трагедия болуп кетти дейсиң го. Ошон үчүн бул эмелер жанрда эме комедия бирок кыйыныраак. Бирок биз универсал болуп калабыз, комедиясындагы, трагедиясында бүт баарын эле ойной беребиз да. Жанагы кичинекей актер, роль болбой, кичинекей актер болот дегендей эле. Кайсыл роль келсе, ошолорду актер жасаш керек. Ооба, эми режиссерлор билет да. Кимге кайсы ролду бериш керек, берип көрүлчү деп туруп эле берип коет. Анан ойносо калдык да. Ар бир актердин ичинде мындай көксөөсү, мындай бир ушул ролду ойносом эле, ушуну мен жараткым келет деген болот да. Ооба. Ошондойлорубуз баардыгы орундалды. Мисалы жаш кезибизде баягы ар кимдики өзүнө айгөрүн өткөзүнө дегенде ар ким өзүбүздү шумдук Мадоннаны сезебиз да. Анан кийин жаш кезибизде Жюлеттан анан муну ойносо мындай жүрөк дагдап тургандачы, ушуну ойносок, тигини ойносок дейсиң да. Эми азыр возраст келип калган, каяктагы Жюлетта. Менин интермедиямдагыдай тиги жаштыктын бутума байлап коюптур дегендейчи, азыр ал эмес да. Азыр берген ролдорду эле ойноп атабыз. Буюрса жакшы ролдор болуп калса ойной беребиз. Мечтать не вредно, баарын берсе ойной беребиз. Даярбыз дегендей. Возраст келип калды, эми баарыбыз эле апаларды ойноп калдык, жеңелерди ойноп калдык, ошондой болуп калдык. Ушул улуу кишилер менен сүйлөшүп отурсаң, ой, мен деген 2 кылым жашаган кишимин деп калат эмес. Анан чынында сиздер 2 кылымдан көрдүңүздөр, совет убагында көрдүңүздөр. Бизге союз учурунбу? Союз учурун бизге жомок болгон убакытты көрдүңүздөр. Анан азыркы күндү көрүп атасыздар. Союз учурунда деп көрдүңүздөр да. Жалпы эле кино тармагында, театр тармагындагы айырмасы өнүгүү болуп атабы же кандай болуп атат? Сиздеги эле кандай?
Кудайга шүгүр, Кудайга шүгүр. Эмне үчүн эми мынабу оорууда балекетти атын айтып эле коюнчу, атын айтсаң өзү чуркап келет деп коет го. Мисалы тиги Кашкырда деп бөрү деп сүйлөйт дейт го, келет дегенде атын айтпай эле коюнчу шумчуктун. Ошого чейин Кудайга шүгүр болуп атканбызда бар эл кино эмес, любой жердин бардың базарда, магазинде, театрда, коммерциялык бүт. Анан ошол шумшуйуп келип калгандан кийин айтпай келип калышпадыбы? Айтылбаган конок шыпырылбаган жерге отурат болуп калды, шыпырылбаган жерде жүрбөйбү дагычы. Анан ошого чейин Кудайга шүгүр, элибиздин баары жок өлүп калган, союзубуз кулап кеткенден баарыбыз тең итке минип калбадыкпы, кыргызча айткандачы, жалпак тил менен айтканда итке минип калбадык, кадимкидей элечи. Даже итке минбегендерде даже битке минип калдык го жерден. Андан кийин Кудайга шүгүр эметип жакшы болуп калганбыз. Элибизден айлансак болот, эл болгон үчүн биз жылдыз болуп атабыз, эл болгон үчүн биз сакиш болуп атабыз дегендей, элибиз уже Кудайга шүгүр театрларга келе баштады, уюштурабыз да, бирок спектакльди уюштурушат, администраторубуз бар, баары уюштуруп келет, сатып келет, студенттерге, школьниктерге өзүнүн программасы бар. Элибизге ошентип рух берип жүрөбүз. Кино тармагындачы? Кино тармагында деле эл мындай да, кинону тартабыз, анан кийин элдин келишинен эле билип койсун да. Эл аябай сынчы болуп калбадыкпы? Резко, метко комментарий жазганда эле бүтөсүн өлгөн экенсиң дейсиң да. Ага анан ойлоп каласың, ай бул чуккан эмес эле, мен эчтеке эмне жазып койду дейсиң да. Анан ошол кинотеатрларга, жакшы киного жакшыдай эле келип атат, орто киного ортодо келип атат. Деги эле жаманы жок. Жаман деп айтып алып не хочу да, бирөө көрүп. Ошон үчүн баары жакшы. Бирок эл таразы элсинчи кимдин ким экенин Ооба, ким экенин мана сөйлөгөн. Жогоруда интермедиа деп калбадыңызбы? Азыр аябай чындыгында сагындык. Сахнадан дагы сизди көргүбүз келет. Анан качан ушинтип баягы баарлашып, биргеликте ушинтип интермедиа коюп, деги эле концерттик программа коесуздар, качан коесуздар? Эмне кылабыз? Таптакыр ушундай нерселер жок болуп калды. Мына социалдык тармакта эмне кыласыз элечи? Эми жана аты жаман эме кетип калса, казыр баары тең ошого карата бүт эле жабылып атпайбы? Ооба. Мына биздин театрыбызда бирине чейин, 31-ине чейин кичине токтотуп койгонбуз. Кээ бир театрлардан чыгып калса ошону жаап коюп атышат. Анан ошону сөмөсөң биз деле сагындык ай. Сахнага чыгып эле сахнанын тилинде интермедиа деген өзү кандай? Не говори, блин. Керемет эчке. Быйылкы жылкы былтыр ошол жанагы оору күчөп кетпеди. Анан быйыл 2 жылдыкын 2019 эр күн сыйлыгын беришти. Көрдүк. Ооба. Анан Бакен Кыдыкеев атындагы жаш театрлар көрүүчүсү театр эр күнүн бир 70% алып койдуңуздар окшойт. Кадимкидей албадыкпы? Кечене жазган экенде 1,5 аласың деген экен да. Дагы бир экөөбүз албай калдык. Бардык ошол. Эми мындай берсе 31-август болот го. Ошондо алып калышыбыз мүмкүн да. Ошон үчүн баары тең буйруктан экен. Эр күдөн эргиген бойдон эле чыгып кетти кадимкидей эле баарысы. Кадимкидей эле. Мени такталат экен. Сүрөткө чыгып кайдык монтор. Мени такталат экен. Ооба. Жасаса болот экен. Кудай буйруса. Рахмат. Баягы айтып коет го, эл эмгегин жер жебейт дегендей, Кудайга шүгүр, Кудайга шүгүр дешет. Жакшы. Ооба. Баалайбыз. Рахмат. Рахмат эже. Караңыз, биз сиз менен күлүп олтуруп, сизге суктанып олтуруп эле бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип бүттү. Мен ошол үчүн алтыда турдум го. Сизге бир эркен микрофон берели. Чоң рахмат ушинтип келип көтөрүп. Рахмат сиздерге, ушул чакырганыңыздарга чоң рахмат. Бирөө чакырып калса айтып, түрүк эми мени чакырат экен дейт да. Ошон үчүн сиздердин жалпы жамаатыңыздарга чын ден соолук, дагы мындан да өркүндө өсүп, жакшы кабарларды угуп туралы, жакшы кишилерди көрүп туралы, элибизге болсо тынччылык, токчулук дегендей, самый главный сабырдуулук. Негизи кыргыздар кыйынбыз да. Буйруса. Ошон үчүн кыргыз деген эч качан өчпөйт. Кыргыз калкым аман болсун. Сиздер баары үчүн биз барбыз. Анан силер баары үчүн биз барбыз. Бизди чакырып ушинтип элге көрсөтүп атканыңарга сиздерге чын жүрөктөн
рахмат айтам. Рахмат. Тайымды бере сақтады. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей Айнур эжекебиздин аткаруусунда ошол Балконский балакай кинокомедиясы билет ойноп жатабыз. 2 кишилик. Бул жөн гана билет эмес, бул киного барсаңыз сиз Кайрат Нуртастын дагы теге концертине билет Анан 0508 85 28 58 0508 85 28 58 номерине суроо кнопка каймана аты менен белгилүү болгон айым ким? Айтпай турбуз. Мен утулбайм. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биз эфирибизде андан ары уламакчыбыз. Кезекти водолаздар тууралуу көрөлү. Кеттик анда.